Саламатсыңарбы, кадырман окуучуларым. Кутман күнүңөр менен бүгүнкү сабагыбызга кош келиңиздер. Силер менен бүгүнкү сабакта жолугушуп жатканыма кубанычтуумун. Кыргыз адабияты сабагы Сүйүнбай Эралиевдин Жамгыр ыры. Сабактын максаты Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгынан маалымат алабыз, Жамгыр чыгармасын окуйбуз. Алган билимдерибизди турмуш менен салыштырып, Жамгырдын касиетине жана жаратылышка тийгизген таасирине байкоо салабыз. Сабакка активдүү катышып, жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз, сүйлөө кебибизди жакшыртабыз. Балдар, силерге акындын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндөгү маалыматтардан бөлүшөйүн. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы Талас районунда жарык дүйнөгө келген. Акындын биринчи ырлар жыйнагы 1949 жылы жарык көргөн. Ал улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Акындын чыгармалары Жылдыздарга саякат, Жаңыл мырзанын керези, Ак жыттар, Кесир инсан, Ак мөөр поэмасы, Курманжан датка жана башка көптөгөн чыгармалардын автору. Чыгарманы окуурдан мурун Жамгыр жөнүндө ой бөлүшүп кетсем. Балдар, Жамгыр кайсы мезгилде жаайт? Жамгыр менен жаратылыштын кандай байланышы бар, билесиңерби? Жамгыр жаап жатканда жана Жамгырдан кийинки жаратылыштагы айлана чөйрөдөгү кандай өзгөрүүлөрдү байкайсыңар? Анда эмесе Жамгырды акын чыгармасында кандай сүрөттөп чагылдырганына көңүлүбүздү бурабыз. Бүтүн жерге жамгыр жаады чорголоп, а биз тышка чыга албастан калдык үйдө корголоп. Асман менен жер билинбейт, алды кийин түнөрүп, көл айрыкча көйрөңдөнөт, толкун жарга тирелип. Асман жакта бирөө туруп, бытырадан аткан сыйт, анын баарын шашып пушуп, көл койнуна каткан сыйт. Даңгыр жерге көлчүк толуп, көз болуп жайнады, экиленип толуп ташып, акты суулар сайдагы. Көк тулаңдар жалтылдашты, жашаргандай кулпуруп, тоо тараптан түркүн гүлдүн жатты чыпар жытуруп. Мен коргонуп олтурам да, ойлойм Жамгыр тууралуу, Жамгырдын да өз обону, ырлары бар, туурабы? Жалбыракка тиет дагы, шырп деп добуш чыгарат, темирлерге тийген кезде ыйлаган сыйт ыңаалап. Үнүн кошуп дарактарда, термелишет шуудурап, эмне мынча чаң болгонсуң, дени башың жуудурат. Чөптөр жерден баш көтөрүп, умтулушат Жамгырга, жалбырактар аны жутуп, айтышкан сыйт жан жырга. Жаны бар жыргап турат, жакшы көрүп Жамгырды, көп сагынып калган экен, жер суусунун кандырды. Жамгыр, ар тамчыдан, сезем тунук асманды, сенин өлбөс кубатыңдан, жер ойгонот жаз жанду. Жамгыр, ар тамчыдан, табам күндүн нурларын, көрөм сенин ар тамчыңда, жылдыз жанып турганын. Мына Жамгыр, дали жерге, куюп жатат нөшөрлөп, куштар учпай олтурушат, качан бүтөр экен деп. Алаңгыча ыр жаңырды, адыр тала түздөрдөн, тоодон таштан, ысык көлдөн, жолдон баскан издерден. Көк чөптөрдөн, дарактардан, түркүн тилдүү куштардан, ободогу булуттардан, булуңдардан, бурчтардан. Алыр жердин ыры болчу, чаңкаганын кандырган, эми өтүнөт тойдум, токтогун деп Жамгырдан. Жамгыр тынып тура калды, ырга тосуп кулагын, ошол кезде кыт гүлдө, тоо чаптырып булагын. Боору катып, кыт кылыктап,
алды жакта ким күлөт деп булуттун арасынан күн карады күлмүңдөп. Лагердеги чатырлардан тышка чуркап чыгабыз, жашыл жердин жаңырларын, жашырларын угабыз. Көк чөптү биз куттуктайбыз, көлгө салам беребиз. Толкундарда чаба куруп, жыргай түшөт денебиз. Балдар, чыгарма силерге жактыбы? Жамгыр жаратылышка, жан-жаныбарларга кандай таасир калтырды? Акын ырында бул көрүнүштү кандай сүрөттөдү? Ооба, жерге көлчүк толду, көк тулаңдар жалтылдашты, жалбырактар шырп деп добуш чыгарышып, жуунушту. Дарактар термелишти, чөптөр башын көтөрүштү. Жан-жаныбарлар жыргап сүйүнүштү, жер суусунун кандырды. Дагы кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңар? Чыгармада бизге түшүнүксүз сөздөр кездешти. Азыр сөздүк менен иштейбиз. Сөздөрдүн маанисин тактап, түшүнөбүз. Чорголоп, катуу жаап, калдык үйгө корголоп, үйдөн чыга албай калдык. Бытырадан жаадырып, атуучу курал менен. Көк тулаңдар жалтылдашты, көк чөптөр жалтылдашты. Жашаргандай кулпуруу, жаңыруу өңүнө чыгуу. Жер ойгонот, жанданат, чөптөр өнөт. Обо, асман. Чыгармага байланыштуу макал лакаптарга токтоло кетелик. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Жамгыр жаабай булут көчпөйт, жан кыйналбай жумуш бүтпөйт. Жамгыр сууга байланышкан дагы кандай макалдарды билесиңер? Үйгө тапшырма. Балдар, сөздүктөрдү, макал лакаптарды дептериңерге жазып алгыла. Үйдөн макалдарды улап жазабыз. Жамгырдын кандай пайдасы бар? Ушул суроого жооп кылып, кластер түзөбүз. Чыгармада пайда болгон суроолорго жооп жазабыз. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта тургула.